Дүйнө жүзү боюнча ар кайсы өлкөлөрдө көптөгөн адамдар жашайт. Таң калыштуусу бири-бирибиз менен байланышта боло алабыз. Биз жакын жана алыс жайгашкан үй-бүлө жана достор менен байланыша алабыз. Биз өнөктөштөр менен ар кайсы шаарларда бизнес жүргүзө алабыз. Биз эч качан көрбөгөн адамдар менен оюн ойной алабыз. Биз үйрөнүп, билим жана башкалар менен бөлүшө алабыз. Мунун баары интернеттин аркасында мүмкүн болду. Интернет бул дүйнө жүзү боюнча компьютерлер туташкан чоң глобалдык тармак. Келгиле, бул эмнени билдирерин жана сиз бул тармактын бир бөлүгү боло аларыңызды кененирээк карап чыгалы. Бири-бирине туташкан түзмөктөрдүн ар кандай тобу тармак болуп саналат. Бир адам экинчиси менен орток тосу аркылуу байланышкан адамдардын тармагына окшоп, компьютердик тармакта түзмөктөр тобунун ортосунда байланыштар түзүлөт. Тармактагы каалаган түзмөк ошол эле тармактагы башка түзмөк менен байланыша алат. Дүйнө жүзү боюнча шаарларда жана райондордо мындай туташкан шаймандардын тармактары бар. Бул байланыштар зымдар колдонулганда физикалык же зымсыз технология колдонулганда зымсыз болушу мүмкүн. Бул тармактардын баары бири-бирине туташып, биз интернет деп атаган бир чоң тармакты түзөт. Онлайнга чыкканда же интернетке туташканда ошол тармакка кошулуп, интернеттеги бардык маалыматтарга мүмкүнчүлүк аласыз. Сиз каттарды жөнөтүп, маалымат издеп, же досуңуз менен видео чалуу аркылуу баарлаша аласыз. Интернетте көптөгөн ар кандай нерселерди жасай аласыз.